Бүгүн Борбор калаада экономика жана коммерция министрлигинин 100 жылдыгына арналган экономикалык кереметтин негиздери 2030 кыргыз элбирисинин секириги аталышындагы иш-чара болуп өттү. Тактап айтканда өлкөнүн 2030 жылга чейинки экономикалык өнүгүү жолу талкууланды. Жыйында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баяндама жасап, Кыргызстан 100 жылдан бери тарыхый татаал жолду басып өткөнүн билдирип, Кыргыз элбирисинин секириктери экономиканы трансформациялоонун башаты болорун баса белгиледи. 100 жылдын ичинде Кыргызстан татаал жолду басып өттү. Совет мезгилиндеги айыл чарба экономикасынан бүгүнкү күндөгү рыноктук трансформацияларга чейин биз дүйнөлүк экономикадагы терең өзгөрүүлөрдүн күбөсү болдук. Алар өлкөбүздүн өнүгүүсүнүн ар бир этабына сөзсүз түрдө таасирин тийгизди. Биздин конференция эң дымактуу милдеттердин бирине экономикалык керемет 2030 стратегиясын ишке ашырууга арналган. Аны биз Кыргыз элбирисинин секириктери деп да атайбыз. Бул стратегия алдыдагы 10 жылда экономикабызды трансформациялоонун башаты болот. Мындан 3 жыл мурда эле биздин өлкөдө көптөгөн адамдар биздин пландарыбызга ишеничтүү эмес. Акыркы 3 жылда ички дүң продуктунун өсүшү 7%дан ашты. Ал эми өлкөнүн бюджети 2 эсеге көбөйүп, 2023 жылы 577,2 миллиард сомго жетти. Мындан тышкары экономика министри Данияр Амангелдиев иш-чаранын негизги максатына токтолуп, Кыргызстандагы акыркы 3 жыл аралыгында экономикалык өзгөрүүлөр орун алганын белгиледи. Буга кошо 30 жылдарга карата ички дүң продукциянын көлөмүн 2 эсе көбөйтүү планы каралып жатканын кошумчалады. Жакын арада ошол 2030 жылда биз ошол ички дүң продукциянын көлөмүн 2 эсе көбөйтүш үчүн кайсы тармактар, кайсы жол-жоболор менен жетишкендигибиз тууралуу чоң талкуу болот. Ошол талкуунун негизинде биз стратегиябызды негизги багыттарын аныктап, стратегиябыздын түзүлүшүнө киришебиз. Ошол эле учурда иш-чаранын катышуучусу экономист Төлөн Абдыров учурда Кыргызстан өнүгүү жолуна түшкөнүн белгилеп, чындыгында экономикалык өсүүлөр байкалганын айтып өттү. Абдыровдун пикирине караганда бир нече тармакта өсүүлөр менен өнүгүүлөр байкалган. Эми карап көргүлөчү, мына шаарда деле кандай ипотека жагынан деле кандай өнүгүүлөр болуп атат, канча тамдар салынып атат, жерлерде там салынып атат, тамдар салынып атат, ишканалар ачылып атат. Бул деген ошол жанакы кандай болсо дагы сыртка жана көмүскөдө жүргөн жанакы бизнестин баардыгы, акчалардын баардыгы сыртка түшүп, ал бюджетке түшүп, ошондон негизинде жанакындай өнүгүүгө жумшалып аткан баардыгын байкап атабыз дагы. Бул ошол секирик деп атканы ошого багытталып аткан нерсе болуп атат. Бул деген толук эле ишенсе болот. Айта кетсек, иш-чаранын соңунда туруктуу экономикалык өсүштү камсыз кылуу жана өлкөдөгү бизнес климатты жакшыртууга багытталган сунуштар жыйынтык резолюцияга киргизилди. Айтурган Жапаркулова, Мурадил Муратбеков, Ньюс ТВ.